Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı Müslüman bir tuğanlar, bugünkü köygöylүү meseleler, ayırıkça oşa bizdin ajoğuzdun jarlığına baylanıştı olan ısrapkorçuluk jönünde misallar ayta ketүүnü men tuura gördüm. Negizili alıp karaganda bizde kada saltlar öte koyup ketти. Toy topur degende tuğulan kun ar kандай ısrapkorçuluklarga biz jol berбешибиз керек. Ben bir okuyan aytıp bereyin. Negizi oşol kada köp dep koyat go bizde. Bir balаны aytat, özü жалгыз bala eken. Enesi kaçıp olup kaldır. Enesi kaçıp olganda, oşol jerde laksakalдар жыйналып туруp, жок нерсе табыла калат ошондо. Макул men koyun берейин, men ошо кунажынымды берейин деп туруп, ошентип эптеп энесин көмдү дейт. Энесин көмгөндөн кийин 40 yıl өткөндөн кийин келип баштады дейт. Карызды төлөбөйсүңбү? Менде карызым жок. Мен өзүм таш касыйра иштеймин, базарда иштеймин. Мен бере турган карызым жок, акчам жок, мен бере албайм десе, жоқты керек таптырат деген мақал бар. Жүр сен төлөшүң керек деп, жанакы акчасын берген, уюн берген адамдар банк алып барып туруп, уюн дейт. Ошо банкка коюп туруп, кредит алып берип туруп, бүт кутулуп тур. Карыздардан кутулду, эми алго кутулушу кутулду. А бирок элге берген акчаны кайра банкка төлөп бериш керек да. Банктагы ошол жерде убакыт өтөт, процент өсүп тур, ошентип акырындык менен үйүн тартырып кое турган убакытка жетип калды дейт. Ошол убакта баягы байкуш бала үйүмдү тартырып коет экем деп, не кылышын билбей, чарасын таппай калып туруп, өзүнүн өзү муунуп алды дейт. Ошентип энесинин артынан алды эле кетти дейт. Алды эле кетти. Ошентип бул жерде эмне? Бир үй бүлө кыйрады. Эми элестетип көргүлө, ким жооп берет ошол баланын өлүмү үчүн? Ал эмес, дагы бир окуяны айтайын. Bir ayaldağın aytat, men atam öldü deydi. Atam ölgönde жақшында эле biz uzattık deydi. 40'ını ötpөй жатып, агам дагы өлүп калды, аябай кыйналып калдык. Молдакелер силер ошону айтсаңар болбойбу, айткылачы ушинтип туруп. Элге айткылачы, эптеп эле өлгөн үстүндө көмгөн болуп туруп биз чыгына беребизби? Ошону элге түшүндүрүп айткылачы, ошону эмне? Эл дагы ошону түшүнсүнчү деп туруп, өзүнүн арыз арманын айтып келгендер толтура. Ошондуктан ошо ысырапкорчулукка биз жол бербейли, сиздердин барыңыздарды ошондой убакытта тескерисинче жардам берүүгө мен сиздерди чакырып кетемин. Аллах Таала ысырапкорлорду жакшы көрбөйт. Ысырапкорлор бул шайтандын достору дейт шариятыбызда. Ошондуктан ысыраптан алыс бололу туугандар. Салам алейкум.